Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 10 Б классынын окуучусу Мадемирова Айзирек Таалайбековна. Китеп «Билим булагы, билим өмүр чырагы» деген темада видео дилбаян. Илим-билим адамга жана улутка кут алып келе турган уулуу мүлк. Адам жашоосундагы ага эзелден терең баа берип келген билим адамга канат. Билими күчтүү миңди жыгат. Илим окуу булагы, билим өмүр чырагы демекчи, азыркы жаштардын көпчүлүгү китепке кайдыгер карап, соц тармактардын кулу болуп, китепканаларда китеп окуган жаштар азайгандан азайып бараткандай. Китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Андыктан жаш кезибизден тартып, китеп биздин талыкпаган жандоочубуз болушу керек. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көнөрбөс көрөнгөнүн бири. Ал адамды өз башатын баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүн чечүүгө, учурдагы, өткөндөгү жана келечектеги турмушка сереп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Китеп адамдарды байланыштырат, деп улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов да эскертип кеткен. Китеп билим булагы. Китепсиз бардык тармактагы илим-билимди билүү, таануу өтө кыйын демекчи, кайсыл өнүккөн өлкөнү карабайлы, бардыгы китепканага барып китеп окуу алардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү. Алар китеп окуу менен эбегейсиз жетишкендиктерге жетишип, кыйынчылыктарды акылдуулук менен чечип, өз өлкөсүнүн экономикасы күчтүү, гүлдөп өнүккөн өлкөнү билим алуу менен, китепканалардан китеп окуу менен түптөп жатышат. Карап көрсөк, китеп окуунун көп пайдалуу жактары бар. Мисалы, китеп окуу стрессти азайтат, уйкусуздуктан арылтат. Китеп окуу эс алуунун жана уйкуга жакшы камынуунун эң жакшы багыттоочусу. Уйку алдында телефон карап жатууда жана телевизор көрүүдө алардан чыккан ачык түстөр уйкуну качырып, мээге жакшы уктоо программасын түзүүгө жолтоо болот. Ал эми уйку алдында пайдалуу китеп окуу мээни тынчтандырып, жакшы ойлорду топтоп алуу менен уйкуга кетүүгө шарт түзөт. Жана ошондой эле акылыңызга акыл кошот. Китеп окуу маалында биз башкы каармандын кубаныч кайгысын өзүбүздө жашатып, ага айланып кеткендей абалда болобуз. Көркөм чыгармаларды окуу менен адам жашоону, айланасындагыларды туура түшүнүүгө калыптанат. Мээнин иштөөсүн жакшыртат. Бул тууралуу Эмори университетинин окумуштуулары китеп окугандан кийин адамдын интеллекти канча бир деңгээлге жогорулаарын далилдешкен. Ал изилдөөчүлөр окуу менен мээнин нерв байланыштарынын саны физиологиялык деңгээлде көбөйөрүн аныкташкан. Жана депрессиядан айыктырат. Китеп окуу депрессияны айыктыруу үчүн эң жакшы ыкма экендигин окумуштуулар тарабынан аныкталган. Оор абалдан кутулууда 1 жыл бою китеп окуу менен алек болгон оорулуулардын абалы китеп окубай дарыланган оорулууларга салыштырмалуу кыйла жакшыргандыгын практика көргөзгөн. Китеп окуу менен кызыктуу адамга айланасыз. Жогорку интеллектуалдык деңгээл сизди айланаңызга кызыктуу кылып көрсөтөт. Андан улам айланаңыздагылар талкууларда, таанышууларда, баарлашууларда сизге ишеним артып, сизге карата жакшы ойдо калышат. Эң башкысы, китеп окуу жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Адам китепти канчалык көп окуса, ошончолук жакшы каармандарга окшошууга аракет кылып, жашоосун китептегидей кызыктуу кылып жашоого умтулат. Ошондой эле көп окуган адамдар максаттарды так кое билүү менен бирге кыйынчылыктардан оңой кутула алат жана сүйүүгө бай келишет. Көп окуган адам жигердүү жашоо образына ээ болот. Коомдук жана маданий органдардын жигердүү катышуучулары жашоосунда абдан китепкөй адамдар экендиги аныкталат. Китеп бул ааламдагы жакшы нерселерди көргөзөт. Ыктыярчылар жана кайрымдуулук иш-чаралары менен алеккендердин негизги курамын жигердүү китеп окуучулары түзүшөт. Анткени алар бардык жерден жакшы нерсени таап көрө алышат. Жагымсыз абалдан качышпайт жана жардам берүүдөн аянышпайт. Ошондой эле ал адамдар мындай көз карашты башкаларга жуктурууга аракеттенишет. Китеп бул биздин жана биздин элибиздин келечеги жана ошондой эле жакшы жашоонун ачкычы.